Саламатсыңарбы, балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 7 класстын кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка көңүл буруп отургула. Кыргыз элинин макалы өнөрлүү өргө сүрөйт. Макалдын мааниси кандай? Бүгүнкү өтө турган сабактын темасына бул макалдын кандай байланышы бар деп ойлойсуңар? Сүрөттөргө көңүл буруп, мени менен кошо ойлонуп, сабакка көңүл бурабыз. Дүйнөлүк ырларды сахнадан аткарган бул кайсы кесиптин ээси? Албетте бул ырчы. Жер астында көмүр казган бул кайсы кесип? Силер жакшы билгендей бул шахтер. Адамдарды айткан жерине ташып жеткирип, өз убагында жеткирип барган кайсы кесиптин ээси? Бул силер көрүп тургандай айдоочу. Ал эми боектор менен иштеп, кооз сүрөттөрдү жараткан кайсы кесиптин ээси? Бул сүрөтчү. Адамдарды жазганга, окуганга үйрөтүп, билим берген ким? Албетте бул мугалим. Ал эми адамдарды дарылап, аларды айыктырган бул кайсы кесиптин ээси? Бул дарыгер. Дагы бир-эки кесипти карап чыгалычы. Товар сатып, адамдарга товар алууга кеңеш берип, сунуштаган ким болуп эсептелет? Албетте бул сатуучу. Ал эми адамдарды жана жаныбарларды өрттөн куткарып, өрт өчүргөн ким? Ал өрт өчүрүүчү. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы силер жакшы баамдагандай, биздин өлкөбүздөгү кесиптер. Сабагыбыздагы грамматикалык материал атоочтук баяндооч. Бүгүн сабакта төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Атоочтук баяндоочтор кандай болот? Биздин өлкөдө кандай кесиптер керек? Кесиптер эмне үчүн ардактуу? Бул суроолорго жооп берүү үчүн биз текст менен иштейбиз. Кесиптер жөнүндө өз ара сүйлөшөбүз. Анда эмесе, сабакка даяр болсоңор, ушул нерселерди ишке ашыралы. Атоочтук баяндоочко көңүл бургула. Мен окуган сүйлөмдөрдү мени менен бирге окуп, асты сызылган сөздөргө көңүл бургула. Аларга суроо бергиле. Менин атам 34 жашта. Ал мугалим. Апам 30да. Менин апам ашпоз. Мен окуучумун. Окууларым жакшы. Белгиленген сөздөр атоочтук баяндооч. Демейде баяндооч этиш сөзүнөн жасалса, бул баяндооч атоочтордон жасалат экен. 34 жашта санаточ жана зататоч. 34 канча? Менин атам канчада? Ал ким? Мугалим. Зататоч. Апам 30да. Апам канчада? Кайрадан санаточ. Апам ашпоз. Ким? Бул зататоч. Мен окуучумун. Окуучу деген сөз дагы ким деген суроого жооп берет. Бул дагы зататоч. Окууларым кандай? Жакшы. А бул сынаточ. Демек, сүйлөмдүн аягында келип, ээде эмне жөнүндө кеп болуп жатканын баяндаган атооч сөздөр атоочтук баяндооч болот экен. Бүгүн биз ушул атоочтук баяндоочту кантип жаратканды жана атоочтук баяндоочтор менен кантип туура сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Азыр машыгабыз, атоочтук баяндоочторду кошуп сүйлөмдөрдү айтабыз. Тапшырма мындай. Өзүңөрдүн жакын адамыңар жөнүндө айтып бергиле. Мен атам жөнүндө текстти айткым келет. Бул үлгү менен
Силер башка жакын адамыңар жөнүндө дагы айтып берүүгө машыксаңар болот. Менин атамдын аты. Бул жерде кайсы сөздү коебуз? Ал атооштук баяндооч болобу? Ал канчада же канча жашта? Анын кесиби кайсы кесип? Азыр кайда иштейт? Мына ушул сыяктуу ойлонобуз. Суроолордун баарын окуп чыгып, ойлонгула. Балдар, кандай, ойлондуңарбы? Анда эмесе, чогуу даяр текстти карап көрөлү. Менин атамдын аты Болотбек. Ал 37 жашта. Анын кесиби инженер. Ал азыр курулушта иштейт. Анын жумушу ага жагат. Себеби ал кооз үйлөрдү, имараттарды курат. Адатта ал жумуштан кеч келет. Ал жумуштан чарчаганда биз менен маектешет, телевизор көрөт. Мына ушинтип жакын адамыңар жөнүндө баяндап берсеңер болот. Эми атооштук баяндоочторду карап чыгабыз. Болотбек ким? Зат атооч. Ал сүйлөмдө баяндооч болду. Сүйлөмдүн аягында келди. Аты деген аты ким? Аты Болотбек. Болотбек баяндооч. Кийинки сүйлөмдө дагы ал деген сөз сүйлөмдүн ээси. Ал канчада? 37 жашта. 37 жашта деген эки сөз атооштук баяндооч. Анын кесиби ким? Инженер. Бул 3 сөз, 3 сүйлөмдө биз атооштук баяндоочторду коюп сүйлөдүк. Эми калган сүйлөмдөрдө дагы атооштук баяндоочтор болушу мүмкүнбү? Же болбойбу? Ошону дагы карайбыз. Бардык сүйлөмдөрдү атооштук баяндооч менен сүйлөгөнгө машыгып көрөлү. Ал азыр курулушта иштейт деген сүйлөмдө иштейт деген этишти алып салабыз. Ал азыр курулушта. Кайда? Мына ушул сөз атооштук баяндооч болуп калды. Анын жумушу ага жагат. Бул жерде кантип атооштук баяндооч менен сүйлөсө болот? Анын жумушу жакса, демек жумушу жакшы. Анда жагат деген этишти жакшы деген сын атооч менен алмаштырып койсок болот. Анын жумушу кандай? Жакшы. Мына бул атооштук баяндооч. Кийинки сүйлөмдө этиш сөз кеч келет. Жумуштан эмне кылат? Кеч келет. Анда этиш сөздү алып салалы. Эми жумуш жөнүндө атооштук баяндооч менен айтып көрөлү. Жумуш күнү кандай десек болот? Узак. Сын атооч менен айттык. Демек, жумуш күнү сүйлөмдүн ээси. Жумуш күнү жөнүндө эмне айтылды? Ал узак экени айтылды. Бул баяндооч, атооштук баяндооч. Эми андан кийинки сүйлөмдө ал жумуштан чарчаганда биз менен маектешет, телевизор көрөт деген эки этиштик баяндооч бар. Маектешет, көрөт. Бул этиш сөздөрдү алып салабыз. Анда биз эки башка атооштук баяндоочу бар сүйлөм айтсак болот экен. Анын балдары биз, же болбосо анын балдары деп аттарын айтып койсок болот, балдарынын аттарын. Анын жактырганы эмне? Телевизор. Демек, телевизор эмне?
Атоштук баяндооч. Биздин өлкөбүздөгү керектүү кесиптер жөнүндө сүйлөшүп жатып, биз жаңы сөздөр менен таанышабыз. Балким, алардын кээ бири силерге тааныш сөздөр. Мени менен бирге кайталап үйрөнгүлө. Курулуш, курулуш чөйрөсү. Калкты тейлөө, калкты тейлөө. Сүрөттөн карап билип алабыз. Тоо кен иштеринин чөйрөсү. Тоо кен бул кандай кендер? Тоодон алынган кендер. Маалымат коопсуздугу. Маалымат коопсуздугу. Маалымат байланыштар технологиялары. Маалымат байланыш бардык жерде бар. IT-технолог бул кесиптин аты. Байланыш системасы бул бүткүл система. Геологиялык чалгындоо технологиялары. Жерлерди казып, кендерди издеп чыга турган технология. Демек, чалгындоо, издөө деп койсок болот. Технологиялык машиналар керек бизде. Сүрөттөн карайбыз. Жабдуулар керек. Жабдуулар булар эмнелер? Булар ар кандай техникалар, ар кандай аппараттар. Биз демек бүгүн ушул сөздөрдү пайдаланып, Кыргызстандагы керектүү кесиптер жөнүндө сүйлөшөбүз, текст окуйбуз. Ал эми азыр сүрөттү карап, кайсы чөйрөнүн адамы экендигин табабыз. Оң жакта жазылган 4 аталышты окуп чыгып, ойлонгула. Бул кайсы кесиптин адамы сүрөттө чагылган? Сүрөттөгү кесиптин ээси маалымат коопсуздугу чөйрөсүндө иштейт. Эми кийинки сүрөттү карагыла. Ойлонгула. Бул сүрөттөгү иштеп жаткан адам кайсы чөйрөдө иштейт? Ооба, ал адамдарды тейлеп жатат. Адамдар кезекте турушат. Тейлөө чөйрөсү деп аталат бул чөйрө. Кийинки сүрөттөгү кесиптин ээси кайсы чөйрөдө иштейт? Ал кайсы кесип? Бул курулуш чөйрөсүндөгү куруучулар. Балким инженерди да көрүп турабыз. Балким долбоор жасап жаткан долбоорлоочу инженерлер өз ара маектешип жатышат. Демек, бул чөйрө курулуш чөйрөсү. Силер дагы таптыңар болуш керек. Акыркы сүрөттөгү адамдар кайсы чөйрөгө таандык? Алар тоодо турушат. Тоодо техникаларды иштетип жатышат. Силер баамдагандай, бул тоо кен иштеринин чөйрөсү. Бул жерде кен казып жатышат. Эми мени менен кошо текстти окугула. Биз азыр карап чыккан сүрөттөрдөгү кайсы кесиптер бул текстте бар? Керектүү кесиптер 2022 жылга чейин Кыргызстанда элге эң керектүү кесиптер: маалымат коопсуздугу, маалымат байланыш технологиялары жана байланыш системасы, тоо кен иштери, геологиялык чалгындоо технологиялары
технологиялык машиналар жана жабдуулар, медицина, менеджмент, маркетинг, агроинженерия, курулуш, билим берүү тармактарындагы кесиптер. Демек, балдар, биз дагы ушул кесиптерге өзүбүздү багытташыбыз керек. Экинчи бөлүктө дүйнөдөгү кесиптерди карап чыгабыз. Алар IT-технолог, долбоорлоочу инженер, педагог, юрист, медик, маркетолог, тейлөө чөйрөсүнүн кызматчысы, эколог. Демек, ушул аталган чөйрөдөгү кесиптер жана ушул экинчи бөлүктөгү аталган кесиптердин өзү биз үчүн өтө керектүү кесиптер экенине жыйынтык чыгарабыз. Үлгүгө таянып, салыштырып айтканды үйрөнгүлө. Үлгүнү окуп чыгабыз. Мен Дамира эжедей мугалим болгум келет, себеби ал билимдүү. Үлгүдө Дамира эжедей деген сөз бөлүнүп турат, кара тамга менен берилди. Демек, силер ылдыйдагы сүйлөмдөрдү дагы кайсы бир адамдын атын айтып, ошол адамга салыштырып сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Таяныч сөздөрдү пайдаланабыз. Эсиңердеби? Сабактын башында өзүңөрдүн жакын адамдарыңардын кесиби жөнүндө сүйлөп машыкканбыз. Эми ошол өзүңөрдүн каалаган жакын адамдарыңар кайсы кесиптин ээлери? Суроого жооп бергиле. Алар жөнүндө эмнелерди билесиңер? Алар ким болуп иштейт, кайда иштейт? Алардын кесиби жөнүндө эмнелерди дагы билгиңер келет? Үлгү. Үлгүдөгү берилген сөздөрдүн каалаганын тандагыла. Менин атам дегиле, же болбосо менин апам деп баштагыла. Эжем десеңер болот. Байкем, тайкем, таятам, тайенем, каалаган жакын адамыңар жөнүндө айтып бергиле. Алар кайсы жерде иштегенин, бир нече адам жөнүндө айтсаңар дагы болот. Бир сүйлөмгө кошуп айтсаңар болот. Тапшырманы аткарууга убакыт берем. Озеки аткаргыла. Балдар, өзүңөрдүн жакын адамыңар жөнүндө озеки текст түзө алдыңарбы? Ошол үйрөнгөнүңөргө таянып, эми кайсы кесиптердин ээлерин тааныйсыңар деген суроого жооп бересиңер. Балким кошунаңарды айтасыңар же башка бир тааныштар жөнүндө айтасыңар. Бул тапшырманы үйдөн жазып аткарасыңар. Телесабак аяктагандан кийин бул тапшырманы дептериңерге жазып, мугалимиңерге тапшырасыңар. Ошондуктан кантип аткарууну жакшылап түшүнүп алалы. Ар бир суроого жооп берип отуруп, өзүңөр билген кесиптин ээлери жөнүндө кичинекей баян жазасыңар. Баштаганда ал кишинин атын жазгыла. Мисалы, биздин кошунабыздын аты ким? Анын атын жазгыла. Кашадагы суроолор силерге жардам берет. Ал кайсы кесиптин ээси?
Бул жерде дагы атоочтук баяндооч колдонуп жатабыз. Кайда иштейт? Иштеген жерин көрсөткүлө. Ал жөнүндө дагы эмнелерди айта аласыңар? Уланткыла. Мына ушул жазуу иши силер үчүн мындан кийинки чоң тапшырманы аткарууга жардам берет. Ошондуктан бул жазуу ишин биринчи аткаргыла. Ал эми кийинки тапшырмаңар, кийинки слайдтан көңүл бурасыңар. Бул дагы жазуу иши. Бул ишти жазууга мен критерийлерди берем. Критерийлер менен таанышып аласыңар. Иштин өзүнө көңүл бургула. Кимдин кесиби жөнүндө билгиң келет? Ошо адам менен интервью алганыңды элестет. Ага кайсы суроолорду бересиң? Бере турган суроолорду алдын ала жазып, даярданыш керек. Эми критерийлерге көңүл бургула. Критерийлердин жалпы жыйынтыгы 10 упай. 8-9-10 упай алгандар күндөлүгүнгө 5 коюлат. Ал эми андан азыраак 7 упай жыйнап калсаң, 6 упай жыйнап калсаңар, анда 4 деген баа аласыңар. 5 упай алгандар 3кө ылайык жазды болот. Демек, упайларды жакшы ийгиликтүү топтош үчүн биз критерийлерди карайбыз. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктап баштайлы. Жасаган жумуштарыңарды мугалимиңерге жиберип, анын кеңештерин алып, жакшылап оңдогондон кийин өзүңөрдүн портфолиоңарга салып сактап алгыла. Чыгармачыл портфолиоңар бир топ жакшы жумуштарга толуп калды деп ойлойлу. Бүгүнкү сабакта эмнелерди билдиңер? Бүгүнкү сабакта эмнелерге үйрөндүңөр? Эмнелер жакты жана эмне жаккан жок? Эмне үчүн жакты? Эмне үчүн жаккан жок? Ушул жөнүндө ойлонуп, жыйынтык чыгаргыла. Эгерде силерге түшүнүксүз суроолор көп болсо, мугалимиңер менен талкуулап, сүйлөшүп алгыла. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Сак, саламатта калгыла.